Саламатсыздар. Жаңа баштап отырмыз саламат. 5 milyon, 10 milyon. 5 milyon. Kim sağlıklı? Siz mi? Ötörüz biz. Toskolordayız, артына oturup. Анда балдар biz үйгө тапшырма, диндердин өнүгүү тарыхына кайсы темагы берди келип, кайсы темага келдик? Ким айтып турат? Сүрдөнбө, жашынакай отурабыз, бир четинен бизге бүтүнсүз болуп толкунданып кеттик. Өзүбүз дагы президент келет деп ойлогон эмес, балдар дагы толкунданып кетти. Ана эч нерседен тартынбай бикенибизди айтып, диндердин өнүгүү тарыхы сабагынан эмнелерди үйрөнүп атабыз. Диндердин өнүгүү тарыхы сабагы эмнени үйрөтөт экен? Аянам башка мисалы башка агымдарга кирип кетпеш үчүн киргизилиптир. Диндердин өнүгүү тарыхынан көптөгөн диндер жөнүндө үйрөндүк. макул отура кой дагы бул сабактын негизги максаты эмне эле? Акмарал? Бул сабактын негизги максаты бул башка диндерди, башка христиан диндерди дагы биздер жаман ойлобош үчүн мындай башка эмеге динийлерге бурулуп же болбосо тыюу салынган диний агымдарга кирип кетпөө үчүн дагы биздин өлкө кандай өлкө эле? Эрки эмес. Кандай өлкө? Аскан? Биздин өлкө эркиндик болот, анткени ар бирөө өзүнүн мамлекетибиз суверендүү, көз карандысыз, демократиялуу өлкө, А динге байланыштырганда кандай өлкө? Мурунку темада өттүк элем го? Ислам дини көп таралган. Туура, светтик мамлекетпиз, Светтик мамлекет. Демек биз ушул мамлекетте жашап атабыз. Дагы биздин өлкөдө кандай улуттар жашайт эле? Ар кандай улуттар жашайт. Көп улуттуу өлкөбүз, Канчадан ашык улуттун өкүлдөрү бар деди? 10дон ашык. 10 элеби? 80ден ашык. 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт, Ким отуруптур? Билал? Христиандар, буддисттер. Анан эң негизгиси биздин динибиз кайсы? Ислам дини. Мусулмандар жашайт экен. Көбүнчө биздин өлкөдө ушул диндин кайсы өкүлдөрү көбүрөөк жашайт эле? Ислам динин тутунган мусулмандар көп жашайт дегенсе, канча проценттен ашык мусулмандар бар? Бакыт 80-85% биздин өлкөдө мусулман дининдегилер түзөт дегенсе, демек ар бир диндин өкүлдөрү кандай жашашыбыз керек? Кандай жашаш керек? Ынтымакта жашаш керекпиз дагы. Бардык динге бирдей көз карашта, бардык динге бирдей көз карашта карашыбыз. Демек биз кайсы динде болбойлу, биз өз мусулман болгондуктан башка диндин өкүлдөрүнө дагы сый урмат менен мамиле кылышыбыз керек. Биз дин жок мезгилде деле жашап келгенбиз. Туурабы? Өзүбүздүн каада салтыбыз, үрп адатыбыз менен жакшы тарбияланып, улууга урмат, кичүүгө ызатты жашап келгенбиз да, туурабы? Анан биздин ата-бабаларыбыз ушул динди тандап алышкан. Буга чейин деле ислам динин, буддизм диндерин тандап алса болот беле? Болмок. Бирок эмне үчүн ушу ислам динин тандап алды? Анткени бизде ислам динин тандаган себеби анткени биздин биринчиден өзүнүн кыргыздардын өзүнүн окшоштугун карашкан биринчиден. Кандай окшоштук бар экен башка диндерде? Биздин жашоо турмушубуз эмне болгон? Окшош. Туура келген, туура келген. Ушуга чейин эмнени үйрөнүптүрбүз, эмнени түшүнүптүрбүз, эмнени билиптирбиз, экөөнү суроо беребиз. Эгер жооп бере албаганда кайра өзүбүз жооп беребиз. Анткени биз буга чейин өттүк да ошол темаларды. Анан Эленура, Ислам дининдеги негизги булактар, булар кайсылар? Негизги булактар бул Куранын китеби болуп саналат. Ал жакта ар бирөөнүн кандай жүрүш керек, адам баласы кандай болуш керек жана Кудайдын адамдарга болгон эмеси кандай болот, ошонун баарын маалыматтары ушул жакта жазылган да. Эленура туурабы? Ислам дининин булактары, негизги булактары бул Куран, Сүннөт, Ижма, Кыяс. Бул сабак качан келди? Быйыл эмес, былтыр сентябрда. Жок, былтыр жыл менен былтыр болуп калды. 2022 жыл. 22 жылы сентябрда кирди, 9-класска
Биздин планыбызда 7-8 класска дагы киргизүү планыбызда бар. Эмне үчүн 7-8, 9 класс дегенде 10-11 класска 9 өткөндөн кийин көбү баягы техникумдарга кетип калат, училищаларга, лицейлерге кетип калат экен дагы, анан ошон үчүн толук камтыбай калат экен деп 7-8, 9 класстарга киргиздик бул сабакты. Албетте сабакта эми баягы кемчиликтер бар. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, көч бара-бара түзөлөт дегендей. Бул сабакты биз эрежелерин, берүү тартиптерин дагы байытабыз. Эмне үчүн, эмне максатта бул сабак кирди деген сиздерде бир ичиңиздерде суроо болуп калышы мүмкүн да, суроо жаралып калышы мүмкүн. Анткени биз Союз чачыраган 30 жыл мезгилинде ар тарапка чачылып кеттик. Бир эле кыргыз улуту 17 агым менен жүрүп атабыз азыр. Бул кимдер? Бир эле кыргыз улутубуз. Баарыбыз мусулманбыз, кыргызбыз, салтыбыз да бир, динибиз да бир, дилибиз да бир. Анан 17 агымга, 20га жакын агымга кетип атабыз. Биз жалбырак менен күрөшүп атабыз да, жалбырак менен. Биз тамырын ыркышыбыз керек, андай проблема. Ошондон кийин бул проблема чечилет. Биз ушул максатта киргиздик муну. Бул дин таануу сабагын, диндерди таануу сабагын киргизип эле, биз таң улап эле баары мусулман болосуң, анан тиги бу деген андай жок. Мектептерден биз мугалимдер мына азыр жакшы жолдорду көрсөтүп атат. 11-ти бүткөндөн кийин ар кайсакка кетесиңер, бирөөңөр окуп кетесиңер, бирөөңөр иштеп кетесиңер, жашоодо кыйынчылыктар болот, жеңилдиктер болот дегенде анан кыйынчылык башына түшкөн балдар, кыздарыбыз деле динге сүйрөп эле алып келет экен. Кел, мына могу жерге келсең, ушул жерде жакшы, мына мондай болот десе эле, анан ал мектептен түшүнүк албагандан кийин, билим албагандан кийин анан ээрчип баягы агымдарга кирип кетип атат балдарыбыз. Көп адамдар Сирияга кетип калып атат, мына согушуп аткан жерлерге. Ушинтип барып эле бир капырларга каршы күрөшүп, ок атсак эле бейишке чыгат экенбиз кийин деген бир мындай кыска түшүнүк, чорок түшүнүктү мээсине тутуп алат экен дагы эле, ошондой жерге кирип. Же болбосо тигил капырга караша бирдеме кылсаң, жардырсаң, анан өлүп калсаң сен бейишке чыгасың десе, ошондой бир халк сөздөргө ээрчип алып, ушундай кирип кетип атат. Биз ошон үчүн мына ушул сабакты киргизип атабыз. Эми Кудай буйрса бара-бара эрежелеринде жана сиз баа койбойт деп атпайсызбы? Коюш керек сөзсүз. Сөзсүз баа коюлуш керек. Анан активдүү болушуңар керек да. 5-6 эле окуучу катышып атат, калгандар аябай пассивный болуп атасың. Окуш керек. Бул азыр бүгүн эртең эле жыйынтыгын берип ийбейт бул сабактын жыйынтыгы. 10 жыл, 15 жылдан кийин берет. 10-15 жылдан кийин берет. Мына силер чыгасыңар, 9-ду бүтөсүңөр, кетесиңер, 11-ди бүткөндөн анан барып, ушу мектепте алган, класста алган билимиңерди карындаштарыңарга, инилериңерге үйрөтөсүңөр. Эне аталарыңар туура эмес жолго кетип баратса, айтасыңар, ай, могу сиз туура эмес жолдо кетип баратыпсыз. Ошон үчүн биз мектепке ушул сабакты киргизип, мамлекеттин саясаты менен бир колеяга салыш максатыбыз. Биз ушуну менен бир жолго салышыбыз керек да. Sorularınızlar var mı? Sorularımız da çok biz. Benim direktörüm canım benim buyurun. Bir oldukça soru neydi? Şimdi öyle sıra kaçıyor.